Абдыразак Мокенов Бишкек шаарын Союз маалына башкарган мэрлердин бири. 1980-85 жылдары ошол мезгилдеги Фрунзеге шаар башы болуум жакшы учурга туш келди деген каарманыбыздын үйүнө барганыбызда ал атка минерлер сыяктуу туш тарабы кайтарууда турган. Байлар жашаган хан сарайлардын биринде эмес, элчилеп эле шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 3 бөлмөлүү үйдө тураарына күбө болдук. Муну балким Союз маалына алдым жуттум. Байлык топтоо деген адат жок эле деп түшүнсөк да болчудай. Ак кара түстөгү сүрөттөрү менен өткөн тарыхты эскерип, Фрунзенин бир мезгилдеги абалын түшүндүрүп берген Абдыразак Мокенов учурда 83 жаштын суусун ичүүдө. Баскан турганы шагдам, сөзү орундуу аксакал шаарды башкарып турган маалда талап катуу, мамлекет үчүн иштөө аракети күч болгонун белгилейт. Азыркы Бишкек менен чейрек кылымдан ашуун убакыт илгерки шаарды таптакыр салыштырууга мүмкүн болбогонун айткан ошол кездеги шаардын аткаруу комитетинин төрагасы ишмердүүлүгүм калаага ири панелдүү үйлөрдү куруу мезгилине туш болду дейт. Мен келген убакта болсо, ошол абдан күчүнө алып турган убакыт болчу да. Крупно панельдүү үйлөр дагы салынып атты, башка имараттар дагы салынып атты. Ошол жылдарда мүмкүнчүлүк бар болчу. Филармония салынып кетти, мисалы да. Азыркы өкмөттүк аянт пайда болду. Ошондой эле борбордун ортосунан орун алган Дзержинский азыркы Эркиндик бульварынын түптөлүсүнө да Абдыразак Мокеновдун ополдоодой салымы бар. Сейилбакты көрктөндүрүү, өнүктүрүү үчүн бир канча куураган, сапатсыз дарактар кыйылып, анын ордуна эмен дарагын отургузуп чыгышыптыр. Тал да бар болчу, каражы каш да бар болчу. Ива деп дагы бир айтып коет. Ошондой ар кандай түрлүү дарактар болчу да. Анан кээ бир дарактар абдан эскирип калган, чирип кеткен болчу да. Анан ошолорду биз казып, анан ордуна келип туруп жанагы чоң өсүп кеткен дарактарды 15-20 жылга толгон дуптар алып келип туруп отургузганбыз да. Учурда да башкаланы көрктөндүрүү үчүн бак дарактарды жаңылоо, жаш көчөттөрдү отургузуу иштери байма-бай жүрүп жатканы белгилүү. Бирок жаңы көчөттөрдүн баарынын көктөп кетүүсүнө кепилдик жок. 80-жылдары алгач кеч күздө отургузуучу дарактардын ордун ырастап, анан 15-20 жыл жашап калган көп жылдык дарактарды кыш чилдесинде болжолдогон жайларга алып келип отургузушкан. Жер тоң болуп турган мезгилде отургузулган дарактар жаздан баштап көктөп кетет экен. Өз тажрыйбасынан бөлүшкөн коомдук ишмер учурда көчөттөрдү башаламан отургузуудан оолак болуу керек дейт. Мындай отургузса кичине чоңураак дарактарды отургузуш керек да. Чоңураак колдон келишинче. Бул бир. Анан экинчи, эми көчөлөрдөн эми турмуш ушундай экен да. Кээде тротуарларга адам баса турган жерлерге өсүп калган дарактар бар. Аларды алыш керек. Себеби алар келип туруп жолду бузуп атышат. Жашыл кала статусун алган Фрунзе шаары менен азыркы Бишкекти салыштыруу мүмкүн эмес. Жыл өткөн сайын борбордун аянты кеңейип, инфраструктурасы өзгөрдү. Халктын саны көбөйүп, ага жараша унаа каттамдары да өстү. Дарактар көп болчу. Көп дарактар. Бул бир. Анан экинчиси, биздин убакытта транспорт аз болчу да. Бери дегенде транспорт ага салыштырма, бери дегенде 10 эсе өсүп кетти да. 10 эсе 15 эсе көбөйүп кетти. Ошондой да. Эми азыр шарт башка экен эми. Үйлөр жакшы салынып атат, чынын айтканда так. Бирок эң негизгиси биздин байлыгыбыз, биздин Бишкектин Фрунзенин жайгашкан жери. Эң башкысы борбор кала ыңгайлуу жайга жайгашыптыр. Суусу, абасы таза. Кечкисин мелүүн шамал согуп, климаты салкын тартып турат. Эми шаарды мындан да өөрчүтүп, жолдорду кеңейтүү керек. Баарынан да маанилүүсү жашыл шаар статусун сактап калуу зарыл дейт Бишкектин мурунку жетекчиси Абдыразак Мокенов. Карылыкка моюн сунбай өзү түптөгөн сейилбактарын кыдырып, жөө басууну жактырган аксакал Союздан калган жайлардын жаңыланып бара жатканына кубанып, жетишпестиктерге кейип калаарын айтат. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.